Мыйзамды мен колдойм, бирок бул жерден Али Зайым эмгек министринин орун басарына кайрылып кетет элем. Мага деген атайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелеринен кайрылуу келип, ошол жерде деген ата энелерибиз мындай айтып атат да, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарына колдоо жана жардам көрсөтүү максатында көп жылдан бери ай сайын каражат сарптап келишет. Бирок кесипкөйлүгү такталбаган кызмат көрсөтүүлөргө туш болуп, натыйжалуу жардам ала албай жүргөнү жөнүндө сөз болуп атат да. Али Зайым сизге угулуп атабы? Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз эми бул жаатты жакшы билесиз, көп жылдан бери иштеп келе жатасыз. Анан ошо ата энелердин тынчыраак болосуздарбы? кайрылуусунда эми сиз терминологияны жакшы билесиздер да. Бизде деген мамлекеттик абилитация центрлери жөнүндө сөз болуп атат. Анан жеке центрлерди көп ачып, Бишкекте, жалпы Кыргызстан боюнча көп ачып алып, бирок ал жердеги кызмат деңгээли жанакы сертификациясы бар, сертификаттары бар дейт. Бирок ошону деген бир аттестация кылып аябай чоң акча төлөйбүз. Натыйжалыгында бунун профессионализм ким текшерет деп ата энелер сурап атышат да. Билесиздер, азыр региондордон депутаттарга көп да кайрылуулар келет. Ошол боюнча натыйжалары болбой жатат деген арыз муундар түшүп атат дейт. Ошол ар кандай биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбыздын ата энелери ар кандай тиги мамлекеттик эмес эми жеке коомдор түзүп алышып, фонддорго кайрылышат, жака бияка кайрылышат. Бирок бир эле баланы ошондой центрлерге кайрылуу боюнча жок дегенде бир айда 40 000 сомго чыгып кетип атат дейт. 40 000 сом бүгүн деген даже орто айлык эмес, бул региондорду алганда билесиздер, каражат жетишпейт. Анан жетишпеген аз келген ушунча балдардан эч ким каражат аябайт дейт. Бирок ушунча каражатты кетиргенден кийин натыйжасы чыкпай калганда арыз муундарыбыз кимге барарыбызды да билбейт дейт. Ошол бир сертификация болуп жаткандан кийин сапаты кандай экени министрлик текшерип жатабы, текшербей жатабы, ошол боюнча айтып коесуздарбы? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна. Микрофон жакыныраак алсаңыз. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бүгүнкү күнү бардыгы 37 695 бала бар, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Сиз айтып кеткен жанагы кесипке кандай категориясы ошол бериш керек деген бул ата энелер көтөрүп келип атат. Персональный ассистент төлөп берүүдө азыркы күнү булардын келечекте пенсия камсыздоосу каралган, жана бүгүнкү күнү подоходный налогтору да төлөнүп атат да. Бирок ошол эле учурда бизде эгерде биз кесип катары ушул иш менен алек болуп аткандай болсок, анда биздин отпускнойлор, больничныйлар алар кандай болот деп бизге да кайрылышкан. Мунун үстүндө иштер жүрүп атат ата энелер менен. Жо, сиз түшкөн жоксуз. Мен реабилитационный, жеке реабилитационный центрлерге кайрылган ата энелердин арыз мундарын айтып атам. Персоналдык ассистент жөнүндө сөз болгон жок. Реабилитационный центрлерди мамлекеттик центрлер жетишпейт дейт. А бирок реабилитационный жеке центрлерде ачып алышып Кыргызстан боюнча. Ошонун ичинде биз жок дегенде 40 000 сом коротобуз дейт. Билесиз, эми балдар сүйлөбөгөн балдар бар. Анан ата энеси эми түшүнгөн деңгээлде ушул жардам объявление берсе, ошол жака барып балдарыбызды бир айлап, жылдап алып барабыз дейт. Натыйжасы чыкпаганда ошол жеке центрлерди ким текшерет дейт. Ошол канча каражат кетип атат, бирок аягында тиги результат болбой жаткан, ушуну мамлекет бир көзөмөлгө алып, биздин балдарыбызга же мамлекеттик центрлерди ачып бербейсиңер деп арызданып атышат да. Ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы деп мен суранып атам.